Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШ Бакиевдин убагында Кыргызстандан чыгарылып кеткен $6 миллион кайтарып берет. Өмүрбек Текебаевдин ишин эми Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети карайт. Бокоев жаңы мыйзам демилгелеп жатат. Анын кесепетинен айрым адамдардын укугу кантип чектелери белгилүү болду. Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевдин тушунда өлкөдөн АКШга $6 миллион чыгарылган. Бул тууралуу бүгүн 25 февралда АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын биринчи орун басары Лиз Уэльс билдирди. Азыр Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрү ортосунда Бакиевдин тушундагы активдерди кайтаруу боюнча келишимге кол коюлду. Анда айтылгандай, АКШ Бакиевдер чыгарып кеткен $4,6 миллион Кыргызстанга кайтарат. Биз бул акча каражатын кайтарабыз. Бул аракеттер азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күчөтүлгөн тартипте күрөш жүргүзүүсү менен байланыштуу. Өлкөгө кайтарылган акча аймактарды өнүктүрүүгө, дары-дармек алууга, таза суу менен камсыздоого жумшалаары бизди кубандырды, деди АКШнын мамлекеттик катчысынын өкүлү. Келишимге Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Лиз Уэльс кол койду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин иши тууралуу документтер Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине тапшырылды. Бул жөнүндө Адилет укуктук клиникасы маалымдады. Ага ылайык Текебаевдин иши комитеттин кароосуна кезекке коюлду. Бирок азырынча качан каралаары так белгисиз. Буга чейин Адилет клиникасы Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу өтүнүчүн жогорку сотко жиберген. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азаттыкка билдиргени боюнча өтүнүч жаңы жагдайга кылмыш процессуалдык кодекстин ишке киргенине байланыштуу берилди. Атамекен партиясынын лидери, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга кесилген. Эгер сиздин жогорку окуу жайды бүттү деген дипломуңуз болбосо, толук кандуу жаран эмессиз. Депутат Кенжебек Бокоев диплому жок адамдар президент же депутат боло албайт деген мыйзам сунуштоодо. Бокоевдин жогорку билими бар, балдарын университеттен окутканга шарты жетиштүү. Бирок жогорку окуу жайын бүткөнгө шарты жок, акылы зирек. Дээринде бар балдар кыздардын Бокоевдин эмнесиге? Албетте акчасы. Демек депутат Бокоевдин логикасы боюнча жакыр үй-бүлөнүн балдары депутат, президент болом деп кыялданбай эле койсо болот. 21-кылымдагы феодалдык доорду эске салган мыйзам тууралуу алдыдагы сюжет. Депутат Кенжебек Бокоев президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жазып, коомчулук саясатчылар арасында кызуу талкууланууда. Эгер Бокоев сунуштап жаткан мыйзам өтүп кетсе, жогорку билими жок адам жогорку кеңештин депутаты же президент болуп шайлана албайт. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку билими жок адам жергиликтүү кеңештин депутаты боло албайт деген дагы токтом чыгарган. Жогорку кеңештин 6 жолку депутаты, азыр абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев бул мыйзам адам укугун тебелөө гана эмес, конституцияны одоно бузуп, феодализм дооруна кайтуу деп Азия News гезитине кеңири интервью берди. Атаң бай болбосо, өзүңдүн колуңда жок болсо, эл өкүлү боло албайсың деген байыркы адилетсиз тартип кайра сунушталып жатат. Эгер жогорку билими жок адам шайлоого катыша албайт, депутат же эл өкүлү боло албайт, элдин атынан сүйлөй албайт десек, биз Конституциянын статьясында жазылган Кыргызстан суверендүү өлкө, анын ээси эл, эл бийлик булагы деген принциптен кайтып жатабыз. Жарандар социалдык абалына карабастан бирдей шайлоо укугуна ээ. Жарандар социалдык абалына карабастан бирдей шайлоо укугуна ээ деген экинчи принципти дагы бузуп жатабыз.
Кыргызстандын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп бадырая жазылып турат. Саясий ишмер Эдил Байсалов учурдагы Швециянын премьер-министри жогорку билими жок, катардагы ширетүүчү болуп иштеген адам экендигин айтып, депутат Кенжебек Бокоевдун сунушу элди ак сөөк кара таман деп экиге бөлгөн мыйзам дейт. Мисалы, азыркы күндө Швециянын премьер-министри слесарь, сварщик. Ошол, например, ал деле орто билимди эле жанагындай специализациядан өткөн, например, жогорку билими жок эле адам жетектеп атат. Анан ошондой эле болуш керек. Бул демократиялык мамлекетте биз дайыма ал мамлекеттерде бул эми бизде башкачараак, бирок аларда университетте бай адамдар эле, колунда барлар эле барат деген түшүнүк бар. Ошондуктан аяка мындай ошондой чектөө киргизе турган болсо, жанагындай орто катмар, кедей социалисттик жактан алар каршы чыгат. Эмнеге эле силер байлар эле, значит, жогорку билимдүүлөр буну таануулап, силер эле мындай бир аристократияны киргизип атасыңар. Значит, ак сөөктөр эле гана башкарат дегендейге, например, каршылык болот. Ошондуктан мындай чектөөлөрдү биз өзгөчө биздин азыркы абалда өзүбүздүн университеттерибиздин, например, кандай болуп аткан көрүп атабыз. Мен мисалы азыркы биздин дипломдорго деле көп деле ишене бербейм. Алардын деле мына кандай ким кандай алып аткан биз баарыбыз көрүп атабыз. Дипломдору бар, 3-4 дипломдорун деле прям кыйратып бир билимдүү болгондору деле көрө элекмин менчи. Бирок тескери жагынан мына мисалы өзүбүздүн ортобуздан суулуп чыккан акта нукура лидерлер, алар мисалы базарда отуруп туруп эле китептерин көбүрөөк окуп алган керек болсо, өзүнүн самообразованиялар деген бар. Эми мындай да эл кимди шайласа, значит, ошого ишенсе, ага биз чектөө коюп, кандайдыр бир сен биякта жарабайсың дегенге биз койбошубуз керек. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Бокоев сунуштап жаткан диплом чектөөсү демократиялык баалуулуктарга каршы келерин эскертти. Диплом азыркы заманда маанилүү болбой калды. Мисалы, Стив Джобс окууну окубай Стэнфорд университетин, дүйнөдөгү эң күчтүү университеттердин бири, чыдап кеткен. Диплому жок болчу. Бирок ал дүйнөдөгү технологиялык, инновациялык, глобалдык революция жасады. Эми ошол эле үлгүн ала турган болсо, Кыргызстанда да ошондой адамдар болушу мүмкүн. Албетте диплом маанилүү, бирок азыркы күндө жана мен айткандай эле дипломдун баркы кетти. Диплом адамдын интеллектинин же болбосо адамдын келечегинин көрсөткүчү болбой калды. Ошондуктан дипломду шылтоо кылып шайлоочу кызматтарга баргызбай коюу, жергиликтүү кеңеш болобу же болбосо башка айыл өкмөттүн башчылыгына болобу, бул туура эмес болуп калат. Эгерде коом шайлоочу кайсы бир адамды жактыра турган болсо, мыкты дей турган болсо, ал шайлоочулардын өзүнүн иши диплому жок деле кызматка шайлай берсе, бул менин оюмча туура болуп эсептелет. Бул демократиянын негизги бир фундаменталдык өзгөчөлүгү ушунда болуп эсептелет да. Депутат Кенжебек Бокоев бул мыйзамын депутаттардын сапатын көтөрүү менен түшүндүрүүдө, бирок адам укугун тебелеп, элди бай кедейге бөлүп, конституцияга каршы мыйзам жазды деп сынга кабылып жаткан Кенжебек мырза, алгач мыйзамынын сапатын карап алса, жакшы болчудай дешет социалдык тармактын колдонуучулары. Мурат Суталиновдун адвокаты Тимур Карабаев Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Анын айтымында рак илдетине чалдыккан Мурат Суталинов паллиативдик жардамга муктаж. Темир тор артында мындай жардамды алууга мүмкүн эмес. 15 февралда Бишкектеги Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Садыгалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду оорусуна байланыштуу эркиндикке чыгаруу маселесин карап, аны абакта калтырган чечим чыгарган. Сотто жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Суталиновдун мүнөзү чырдуу болбогонун, аны бошотууга каршылыгы жок экендигин айткан. Ал эми көрсөтмө берген Суталиновдун бөйрөгү 4-чү баскычтагы өсмө илдети менен жабыркай тургандыгын, өпкө бооро, жүрөгү дагы соо эмес экендигин айтып, соттолуучунун абалы оор экендигин билдирген эле.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Каныбек Туманбаев Аксы районундагы кадрларды тескеп жатат. Бул тууралуу Аксы районунун Кербен шаарынын тургуну Гүлүмкан Жороева Сузак районунун тургундары менен болгон жолугушуусунда президент Сооронбай Жээнбековго айтканын Азаттык радиосуна билдирген. Президентке жазган каттарыбыз өзүнө жетпей, кайрылуубузга жооп болбой жаткандыктан атайын Сузакка Сооронбай Жээнбековго жолугуу максатында келдим. Аксыда жергиликтүү кадрларды тескеген КСДПнын өкүлү Каныбек Туманбаев боюнча президенттин өзүнө айтты. Район акиминен баштап мекеме ишканалардын, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин баарын ушуладан башкарып жатат. Аларды кызматка дайындоо жана бошотуудагы Туманбаев аркылуу чечилет. Кезегинде Икрамжан Илмияновдун өкүл баласы катары Аксыны көмүскөдө башкарса, азырдагы анын таасири азайган жок. Президентке бул багыттагы кайрылуумду берип, Аксы районуна дагы эл менен жолугушууга келип кетүүгө чакырдым, деди Жороева. Каныбек Туманбаев азаттыкка жеке ишкер катары саясатка аралашпай тургандыгын жана айтылып жаткан дооматтарга макул эмес экендигин билдирди. Бирок ал КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү экендигин ырастады. Каныбек Туманбаев 2015 жылдагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо КСДПнын атынан тизмеде 67 орунда катышкан. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү өкүлү болгон. 25 февралда Ош шаарындагы коомдук транспортта электрондук билеттерди кабыл алуучу автоматташтырылган системалар ишке кирди. Ага ылайык шаарда номер 1 каттамдагы троллейбустар жол акысын электрондук билет менен кабыл ала баштады. Апта аягына чейин номер 2 каттамдагы троллейбус, ал эми март аягында муниципалдык автобустардагы жол акы электрондук билет аркылуу төлөнө баштайт. Шаар мэриясынын маалыматы боюнча электрондук билеттердин иши автоматташтырылган система аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Электрондук билеттер Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде сатылат. Электрондук билет картасы жарандарга паспорт жана ардагерлердин күбөлүгү менен гана берилет. Ардагерлер бекер жүрсө, окуучулар 1 сомдон, чоңдор троллейбуска 6 сомдон, автобуска 8 сомдон төлөшөт. Жүргүнчүлөр электрондук билет картасынын балансын толуктап турушу зарыл. Бишкек шаарында курулган Кыргыз-Түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жыл биргелешип башкарат. Андан кийин оорукананы башкаруу укугу биротоло Кыргыз тарапка өткөрүлөт. Маалым болгондой, жыл сайын Кыргызстандын 20 дарыгерин Түркияда окутуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Бишкектен Фучик көчөсүндөгү номер 1 оорукананын жанына салынган Кыргыз-Түрк достук ооруканасы 2018 жылдын сентябрында ачылган. 150 кишиге ылайыкташкан бейтапкананын курулушуна Түркия акча бөлгөн. Курулуш иштери 2016 жылдын июлунда башталган. Ооруканага заманбап диагностикалык жабдуу коюлуп, кардиология, жүрөк, тамыр хирургиясы, интервенциялык радиология, гастроэнтерология сыяктуу бөлүмдөр ишке киргизилери айтылган. Кыргызстанда алимент төлөбөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгышына тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Бул үй бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен ишке ашат. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева сунуш кылды. Үй бүлө кодексинде алимент төлөбөгөндөрдү чет өлкөгө чыгарбоо боюнча жобо жок, бирок башка чет өлкөлөрдө алименттен качкандарды чет мамлекетке чыгарбоо боюнча мыйзам жакшы иштеп жатат. Эл аралык тажрыйбаны карасак, тыюу салуу эрежелери жакшы иштейт экен, деди Мамашева. Эл өкүлүнүн маалыматына караганда, учурда 40 миңден ашык жаран алимент төлөбөй жүрөт. Буга чейин алимент төлөбөй качып жүргөн 2731 киши издөөдө экендиги белгилүү болгон. 2017 жылы алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучуларынын көзөмөлүнө 38500 арыз түшкөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Андрей Крутькону өлкөдөгү дипломатиялык миссиясы жыйынтыкталганына байланыштуу кабыл алып, даңк медалы менен сыйлады. Жээнбеков Андрей Крутького кыргыз-орус мамилелердин өнүгүшүнө,
Кыргызстандагы социалдык экономикалык билим берүү жана аскердик техникалык тармактарда долбоорлорду илгерилетүүдө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Кручко бул кызматты аркалаганда Кыргызстандын ЭАЭПке кириши боюнча маселе чечилгенин эске салды. Сооронбай Жээнбеков жана элчи Андрей Кручко Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанда өтө турган мамлекеттик иш сапарына байланыштуу маселелер боюнча дагы пикир алмашты. Кыргыздан чыккан мушкер Антонина Шевченконун кийинки атаандашы белгилүү болду. Бул тууралуу маалымат UFC'нин расмий сайтында жарыяланган. Маалыматка ылайык, Антонина Шевченко UFC'нин алкагындагы экинчи беттешин Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 20 апрель күнү боло турган мелдеште өткөрөт. Антонина Шевченконун атаандашы 36 жаштагы Роксана Модафери болот. Ал 37 беттеш өткөрүп, анын ичинен 22 беттеште жеңишке жетип, 15 беттеште жеңилүү ызасын тарткан. Ал эми Шевченко 7 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңишке жеткен. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.